Айсулуу Айпери Аймери. Айсулуу Тыныбекова төрөт үйүнө барды. Өкмөт эми социалдык тармактын пикирин укпайбы? Бишкекте баштыкка салынган ымыркайдын сөөгү табылды. Бизондун эфирин айтмакчы программасы улантат. Аны мен Айперешин колго алып барам. Саламатсыздарбы? Күрөш боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Айсулуу Тыныбекова балбан кыздардын ысымы ыйгарылган 3 эмди төрөт үйүнөн чыгарууга барды. Сүрөттө көрүнүп тургандай балбан ымыркайлардын бирин көтөрүп, алардын апасына белек берген. Так мило. Вы такие няшки. Обожаю. Белгилей кетсек, дүйнө чемпионаты болуп жаткан маалда тагыраагы 5 октябрда Бишкекте 3 эм төрөлөп, ымыркайлардын ата-энеси аларга Айсулуу, Айпери жана Аймерим деген ысымдарды ыйгарышкан. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов социалдык тармактар аркылуу коомдук пикирдин пайда болуусу боюнча аткаруу бийлигинин позициясын билдирди. Ал КТРК телеканалына маек курган. Байсаловдун айтымында алдыңкы демократиялык өлкөлөрдө социалдык тармактын пикирин көрсөткүч катары кабыл алуу, ошого жараша иш алып баруу туура эмес деп эсептелинет. Ничего страшного. Демократия бул кайдагы бир бекер поз, акмак жана билимсиз адамдын комментарий жазышы эмес. Мунун айынан канчалаган өкмөттүк программалар токтотулду. Эл муну каалабайт экен, эл муну түшүнбөйт экен дешип. Да. Так и было. Алдыңкы демократиялык өлкөлөрдө социалдык тармактын пикирин көрсөткүч катары кабыл алуу, ошого жараша иш алып баруу туура эмес деп эсептелинет. Эмнеге? Өкмөттүн узак мөөнөттүү планы болуш керек, деди Байсалов. Ну, чего дожидаешься? Теперь твой выход, чувак. Бизге мурункулардай 90 депутаттын колдоосу кереги жок. Бизге бир 45 50-55 мен иштейбиз. Ошолор менен, катышабыз. Ошолор биздин мыйзамдарыбызды кабыл алат. Калганыңыздарга айтып коелук. Ошо жерде жер тепкилесеңер дагы биздин кылыбыз кыйшайбайт. Кылыбыз кыйшайбайт. Бизди алаксыта албайсыңар. Бизди силерге жалдырабайбыз. Биз өнүгүүнүн ичинде иштейбиз. Ал бийлик социалдык тармактын ар бир колдонуучусунун пикирин угуп турса, эмне болорун айтты. Үй курулуп жатканда жанына 600 киши туруп алып, мындай кур, тигиндей кур деп буйрук берип отурса, куруучу кантип иштейт? Ал эми 60 же 600 эмес, 6 миллион киши сүйлөсөчү. Силер эми 6 миллион киши туруп алып сүйлөп, өкмөт алардын какофониясын аткарганын демократия деп эсептейсиңерби? Жок. Сен белгилүү бир учурда шайланып, команда топтоп иштеп баштайсың. Албетте коомдук пикирге көңүл буруу керек. Бирок мүнөт сайын чыккан кыйкырыктарга эмес, деди ал. Ошондой эле Байсалов өкмөт жарандык коомдун өкүлдөрү менен таптакыр башкача мамиле түзөөрүн кошумчалады. Сөзүнүн аягында ал Facebook тиркемесин смартфонунан өчүрүп салганын жана муну башка өкмөт өкүлдөрүнө сунуштай турганын билдирди. А что, так можно было, что ли? Аламүдүн бир Кичи районунун аймагында ымыркайдын сөөгү табылды. Бул тууралуу Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн маалымат кызматы кабарлады. Баштыктын ичинен баланын сөөгү табылгандыгы тууралуу маалымат милицияга 17 октябрда күндүз түшкөн. Маалыматка ылайык, милиция жазык кодексинин 150-беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Экспертиза дайындалып, ымыркайдын энеси изделип жатканы кошумчаланды. Акыркы жаңылыктарды биздин соц тармактардагы баракчаларыбыздан жана YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча.